Кыргызстанда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан 2024 жалпысынан 1 034 196 жол эрежелерин бузган айдоочулар аныкталган. Алардын ичинен мас абалында унаа башкарган 13 496, ылдамдыкты ашырып айдаган 187 726, терезелерин мыйдамсыз караңгылатып алгандар 3487, тийиштүү документтери жок унаа башкарган 11 590, авто ээн баштык кылган 563 айдоочу, жол белгилерине баш ийбеген 428 041, коопсуздук курун тагынбаган 127 311 айдоочу. Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 104 476 автоунаа убактылуу айып короо жайына токтотулган. Бул эреже бузган айдоочуларга тийиштүү айып пулдар салынып, мамлекеттик бюджетке 650 миллион 89 миң 50 сом өндүрүлгөн. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 85 миллион 346 миң 220 сомго көп өндүрүлгөн.